Мына көрдүңүздөр, ушулардын айынан сел апааттар болууда. Албетте, коомубузда ушу окшогон кыздар бузулуп, көпчүлүк эркектердин назарын бурууда. Ушу окшогон кыздар уят силерге. Албетте, силер дагы эртеге жооп берчү күнүңөр келет. Ошол күнү кандай акыбалда болоруңарды бир гана Кудай билет. Албетте ушул видеороликке лайкыңызды аябай басыңыз. Азыр мен сиздерге ушундай апааттар, ушундай кыздардын айынан болууда, коомдун бузулгандыгынан көпчүлүк адамдар ичи тар ушунчалык жаман пейилдерге айланып кетти. Пейилдер ушунчалык жаман болуп кеткен. Азыр видеоролик Францияда катуу мөндүр жаап, муз доору башталып кетти окшойт. Албетте видеону көрсөңүздөр толугу менен түшүнөсүздөр. Париж талкаланды. Франциянын борборуна катуу мөндүр жаады. Аба ырайы каприздер менен таң калтырууну улантууда. Күтүлбөгөн күн күркүрөп нөшөрлөп жааган жамгыр Европа өлкөлөрү үчүн жаңы эмес. Париж тургундары үчүн күтүлбөгөн жерден аба ырайынын божомолуна карабай, шаарды катуу борон The weather continues to amaze with its whims. Unexpected thunderstorms and torrential rains are no longer a novelty for European countries. Unexpectedly for the inhabitants of Paris, a violent storm hit the city that weren't looking according to the weather forecast. The storm was accompanied by heavy hail in places. Some streets were covered with a white sheet of ice. One of the central roads could not cope with the onslaught of water. In Charpier, it seems that turned out to be the North Pole. The land looks like ice floes. Same in Villeurbanne, scenes-worthy Christmas movie. The earth seems to be covered with snow. Thunderstorms are expected until the next day. After that it should be quieter before it rains.